Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Барыңарга чоң салам. Москва шаарында жалпы кыргыз мекендештердин маанайын көтөргөн универсал командасынын концертинен кыска репортаж сиздер үчүн тартуулайбыз. Концерт кандай болуп атат, элдин маанайы кандай кабыл алышты? Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Баштадык. Республикасынын эл артисти Бекбор Биев менен сүрөткө түшкөн. Kırgız Ulan benim komuzum, hapılmasa benim doğuşum. Kandayken benim doğuşum. Sen ne oldu lan? Şu komuz çeksen olsun. Osman olsun bu. Ne Osman da? Osman tığılıyor mu bunu konuşmuyor? Tıklandım o Osman da tutasın. Boşun sen Osman çıkıyor. Burada. Akeş ben çep göreyim. Çıngıra çıngıra. Aspirin var mı? Aspirin kalmaya kaldırıp paspirin degenler var. İç koysanız bana okşaş de. Okşaş diyorsunuz. Bu oşunda apteka mı çep? Papteka mı? Apteka ne? Yakşıyan bizge uyga olup kalgandan var. Danay mecit kazan, halkımın danay mecit kazan, halkımın danay mecit kazan. Кинодо съемкада жүрөт. Бүгүн келди. 12 саатка эле келдиң негизи Москвага. 12-13 саатка эле келди. Концертке келди. Команда балдар 1-2 күн мурда келишкен. Кутай элексиң, Вообще нагрузка болбой элеби, жакшы элеби? Акта кечинде саат эртемен 6-да бүттүк съемканы, эртемен таңга саат 8. Түнү менен съемка болду. 9-да учтум бияка. Ошол ойдон жүрөм азыр. Бирок негизгиси ушул элибизге ошо күлкү тартуулоо максатында жүрөбүз ачыгы. Ошон үчүн келдик. Жактан мекендештерди Кыргызстанга алып барып келелибиз деп келдик ачыгы. Кыргызстандан салам алып, Ооба. Кандай кабыл алып атышат? Жок, сонун азыр мына терде ойноп, эл зал аура сонун өзгө да жагып атат. Бир күлүп атышат, бир жыргап атышат бүгүн буюрса иншалла. Москвада бир аз кичине көңүлсүз нерселер болуп кетти, бирок ошого карабастан универсал командасы биздин мекендештерди жакшы айтып өткөндөй сонун бир маанайга, сонун өзгөчө бир атмосферага бөлүп атат десек болот. Ооба. Sağızlar mı kışkazlar, ne değişler? Niye değiliz? Ben neyini verecek kiram? Kazıklayız mı? Sorun sedan. Ejikler, başı oru dağı çok bile. Bir ölçedim, meyin gidecek bir konuşuyor da. Şu ölçek var. Başka ne seçelim? Ne diyor? Aytınızlar, ne sakazlaslar? Ne cüzeydi lan? Orama değiliyor. Универсал командасынан бир өзгөчө жигити. Биздин Мен өзгөчөм. Өзгөчөсүз да сиз. Неге Сакалыңыз бар дейт. Сакалыңыз бар, анан командада эң алгач умура сапарына алып келген ажакем ушу. Өзүбүз барып келдик. Анын артынан Силерге да жүрсүн, силерде барып келдиңер. Барып келгиле Кудай калса, насип кылса. Ниет кылып коела барасың. Жакын ортодо Садык аке барып келди. Садык аке менен аз сүйлөшөбүз. Анан башында айта кетчү нерсе 5 побег болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Үчүнчүсү, Третий раз отец молодец деп. уул. Уул. Ошондо канча бир кыз, эки уул болду. Ооба, сонун. Эмоция менен беришпейсизби, кандай азыр айтып атпайсызбы мындай? Андай эле кызыксыз болуп калат экен дегендей. Жок, мында биринчи кыз төрөлгөндө яс дейсиң да. Кыз Биринчиси деген. Биринчисинде анан кызың кичине чоңоюп калгандан кийин Аллахым бир уул берсе, сон болот эле деп ниет кыласың. Аллахым тарс уул берет, кыздын аркасына оны уул берди. Яс дейсиң. Яс дейсиң. Анан үчүнчүсүндө Кудай берген, ала беребиз да. Берсе главный эсен амантуулса, шу катар кыз болсо деле берсе болду деп анан берди, алдык. Бирок 1 менен 2 болбой экен. Аллахка шүгүр деп эле дуа кылып коюп эле өмүрүн берсин деп коет экенсиң, болду. Төрөлдү. Баягы 5 балалуу, 6 балалуу аталар бар го. Ошолорду ойлоп калдым, ушу 5-чи, 6-чыга барганда аялы төрөдүм деп чалса, такси кармап келе бересиң да деп койду. Такси кармап, үйдү билесиң да, мен иштелем. Эме такси кармап өтө бер, анан кечирээк иштен чыгып өтөм деп койду. Ана, кстати, уул бекен, кыз бекен деп сурап койду. Телефон деле. Уулбу кызбы? Майыл, өмүрүн бер. О, кириш болду. Кириш болду. Кет, сабак башталды. Сабак башталды. Настрой кандай?
Настрой жакшы. Кудай буйруса, быйылкы жылдын акыркы концерти Москвадан жыйынтыкталат. Ушул быйылкы программа бүттү. Бүттү. Баткенден баштаганбыз. Бул жагы Жалал-Абад, Бишкек кылып туруп, Ош кылып туруп, анан Москвага келдик, ошол жерден жыйынтыкталат. Ошо менен быйылкы жылдын концертный программасы жабылат. Кудай насип этсе, майда Кудай кааласа. Ошто бир күлкү базар деген стендап концерт болушу мүмкүн, ошо проект болушу мүмкүн. Аны баргандан кийин дагы балдар менен бир катар сүйлөшөбүз. Ошол атак концертте Москвадан сиздерден жыйынтыктап атабыз. Biz baktım üçün Akın var düşün Oymoqtoy bolğan Erdinden senin Öldüğünde yemez Gündözü Caga alsa canım Oh suyunun keremeti Göbüzade Suyunun keremeti Korugan жерде Универсал командасынын негизи эле Москва шаарында болуп жаткан көпчүлүк кыргыз маданиятына тиешелүү болгон инсандардын чыгармачыл кечелерин уюштурган Эльбрус деген агабыз бар. Assalomu alaykum. Саламатсыз, жакшыбы? Саламатсызбы? Жакшы, рахмат. Бүгүнкү концерт кандай болду, кандай уюштурулду, ошо боюнча бир аз маалымат берсек эле. Маалыматты берсек, бүгүнкү концерт жакшы ойлор менен башталган. Кечээ Крокста бир аз белге тээп койдук, болбосо полный зал алыштак болот эле. Аз деле Кудайга шүгүр, залдын бир 70% элгенде. Элдерге түшүндүрмө берип аттык. Ушундай тоскоолдук жок, залдан ответственность алды мойнуна келе бергиле депчи. Кудай буйрса жакшы деңгээлде өтөт деген ойдобуз. Элдин маанайы жакшы. Элдин маанайы өтө сонун, себеби эл дагы буларды сагынып калды да. Бир жыл болду Элдер дагы ошо азыр андай туңуйга батып калган убагы, ичиндеги жан дүйнөсүн азыр ушуларды көрүп жакшы эс алып кетет деген ойдобуз. Анан буга чейинки концертте сиз уюштурдуңуз беле былтыркы концерт? Ооба, буга чейинки концерттердин бул 3-чү жолу концерт уюштуруп атам. Буга чейин көңүлдүү жигиттер деп, Орозого чейин. Одан кийин Гүлжиги Сатыбековдун концерти болгон. Бул концерттердин баары эле жогорку деңгээлде болуп келет. Негизи Москвада ушундай концерттик проектти уюштуруш үчүн эмне кылыш керек? Биздин мекендештер, мисалы үчүн сиз бир жерден маданият бөлүмүнөн бир уруксат кагаз алыш керекпи же кандай болот? Ошол боюнча бир маалымат берсеңиз. Кантип ушундай уюштуруп калдыңыз? Кантип баштап калдыңыз дегендей? Эмнесине көңүл бөлүш керек анандай? Самый главный тактык болуш керек. Анан ар бир артисттер менен сүйлөшкөндө дагы гонорар менен сүйлөшөсүң да көпчүлүгүнчү. Кээде актап калат, кээде актабай калат. Көптөгөн жүгүрүш керек, аракет кылыш керек, элдерге реклама да, самый главный реклама. Анан Москва шаарында негизи мындай көчөлөргө афиша илип, же болбосо рекламный остановкаларга койгонго мүмкүнчүлүк жок да, негизичи. Жок, андай жок. Анан жалаң гана интернет аркылуу бул жакта реклама, менин түшүнүгүм боюнча. Демек, группалардан таратыш керек экен. Социальный сайттар аркылуу бат көпчүлүгү эле, YouTube каналдардан бар. Ошондой. Демек, Эльбрус агабызга ийгилик каалайбыз, Аке, бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Бул да болсо мекендештердин кайсы бир деңгээлде чет өлкөдө жетишкендиги десек болот. Дагы да болсо концерттер уюштурулса, акебизге кайрылса болот да. Ким болсо да. Сөзсүз түрдө Кудай буйрса жакында ошо кыз жигит айтышын пландап атабыз. Кыргыз айтышы? Кыргыз айтышы, Москвада жакында кыз жигит айтышы болот, Кыргызстанда болот, кыз жигит айтышы. Ошо май айынын орто чендеринде Кудай буйрса. Рекламасын жакын күндөрдө көрөсүңөр. Сонун. Эльбрус акебиз уюштурат ал концертти дагы. Келгиле сөзсүз. Достор, концерттин алып баруучусу десем болот, болот да. Жок. Не болот анан?
Билбейм, кызматкер дейм я. Кызматкер, акелерине кызмат кылган. Кызмат кылып атат. Медер Камчыбеков дагы бир жана. Ассаламу алейкум достар. Москвага канча болду сен келгенине? Москвага 3 ай болуп калды. 3 ай болуп калды. Уже үйрөндүм жакшы. Кадимкидей. Бирок метрону үйрөнө элексиң. Метро коман татал экен да. Метрону орустар менен Бүгүнкү историяны айтчым, эмне болду эле өзү? Бүгүн эртерээк келип универсал командасы Кызмат кылайын дедиң, жакшы. Кызмат кылайын деп анан сахнага да чыгып бер деп калышты. Деп калышты эмес, Амантур досум болот, ошол келе албаганы байланыштуу Амантурдун сценарий боюнча кошулду. Амантурдун сценарийлерин ойноп берип коет деди. Бопту да анан өзүмчө кыйын киши болуп чыктым. Таксини бассам 2000 рубль дейт. Кой метро. Мага чалдың биринчи. Чалдым, алба неме иштемин деди. Иштемин дедим. Метро менен жолго чыктым. Волгоградскийче мен гангирап, Варшавскийге айлап баары сүрөткө тартып, ака келдимче мен гангирпаш, кайта аркадан өткөнсүн деп. Вай. Я көзүн алып кимден сурашып билбейм да. Эмне кылышым? Анан бир тааныш бирөө бар эле. Досум, чалууна не жашоошундай атат, жашоо татал десем, анан кийин дуалдарды эметип атып көрсөтүп берди акыры. Көрсөттүм, мындай жерде турам деп. Ошентип, мына дедим, окей Google, ягиде деп атып келдик шака. Концертке. Негизи бардык эле мекендештер келген ошондой болот биринчичи. Просто сен 3 айдан бери жердин бетинде эле жүрөсүң да. Жок, кажайыпчы. Метродо мен түшкөн метродо кыргыз жок де. Нары карайм, бери карайм. Только орустар. Только орустар да. Орусча дагы жок. Жок, бар. Просто мындай Жетпейт да. Жетпейт да. Баары токтойт деген. Анан корком да мындай. Тура эмес келдирип алып бир нерсе болбойчу. Атак жакшы эле сүйлөшөм. Сен жана В дегенде Варшавскийни В болсо болду экен да сага. Жок, В эмес. Просто мага кече барганмын актилекелерге. Анан Волгоградский проспектке барганмын. Неме Тайрека мага бүгүн адрес жазыптыр, Волгоградский деп. Мен аны көрбөй эле айдай берипмин да. Барсам, кайт деп зорго жетишип анан азыр эми 5 репетиция кылганга жетиштик. Жакшы, даярдык көрдүң да бир. Билбейм, сүрөдөп атам. Как будто өзүмдүн концертимде эле сүрөдөп атам. Себеби универсал менен бир сахнага биринчи болуп чыгачы. Универсалдын эмесинде анан алып бүткөндөн кийин кечирип койгула келер деп сөкүп. Эме кыл, Амантурдан кечирим сурап кой сценарийлер боюнча. Амантур досум, эгер сенин мыкты ойноп койсоң, сен универсалдан кыркыласың, мен кирем десең. Анан ролуңду жеткире албай калсам, досум капа болду. Өзүң кел кийинкисине. Амантурга окшоп күлө аласың да. Жок, ондой. Андай репетиция кылбадың, а? Жок, андай күлө турган сценарий эмес экен, башка экен. Жөн. Бирок ошто болгон сценарий да. Мен билбейм onu. Мен ошто жок болдум го. Мен Москвадамын го. Москвада сага биринчи сага жаңы болот. Биз буга чейин ошто көргөнбүз. Ошто сценарий сонун болчу. Ошто сценарий? Билбейм. Сон сценарийде барды чыгарбасам эле деп. Бузуп салбасам деген. Бузуп салбасам. Медерди алып барчу деп ойложок, бирок бүгүн Медер кызматта экен. Жок, калбайка алып барып башын кичине эметип кой деди анан. Башына чыгып эми аласы деп антып берке. Так отурган мондай мындай. Официальный системасында болду. А так Москвадагы тойлорго алып барып жолотабыз. Москвада той болсо Медерге чалгыла. Байланыш кыла, мына астына номер бар. Экөөбүз алып барабыз десеңиз. Болду. Медер келик. Болду, рахмат. Качанга чейин болосуң? Мен билбейм, 1-2 ай ушакта болобуз. Началканда, Медердин тойлору бар, ошон үчүн барыш керек Кыргызстанга. Биз улантабыз, биз менен чогулуңуздар. Универсалдын концерти кандай болуп атат? Байкайбыз. Ya barbar. Oturun oğlum. Yedim diye karma mı atattın oğlum? Niye karma atattın ya? Siz bunları kaltaktan bayım var. Вот, давай. Şu kaltak. Kaltak кеткен şu. Kaltak mı? Да. Ulan siz bir bağışağımıza kadar yaşını bilemezsiniz. Құрметті айындар, ушул бийди күнүнө 3 жолу бийлесеңер, ичиңер кирет. Кани Маматов деген досубуз жаныбызда. Оригинал командасынын оюнчусу, бирок азыркы учурда универсал командасында дагы. Канча жыл болуп калды? 2-3 жыл болуп калды. 3-4 жылдан бери талим алып келди азыр. 3-4 жылдан бери концерттерде барсың. Барбыз, Кудай кааласа. Кандай болуп атат? Элдин маанай кандай кабыл болуп атышат? Эми Кыргызстандагы концерттер сонун болду, өтө жакшы. Анан Москвага келдик, кече бул жакта ушундай тополоң болуп кетип андан кийин
бара берели деп бул Бир аз жакта болуп калды. суроолор сурагандар дагы болуп атты. Ошого келдик, буюрса элдин маанайы жакшы тосуп алды, концерт мыкты болот деген үмүттөбүз. Ошол Бишкектеги оштогу эле программа же? Ошол эле программа, эми бул жакта бир аз актуальный темаларды бул жактагыга бурушка аракет кылдык эми. Москвага көбүрөөк. Буларга бул жактагы мекендештерге түшүнүктүүрөөк болуш. Ошондой болду. Дагы эмне дейбиз? Ийгилик каалайбыз. Рахмат чоң. Сенин образың башкача образ жокпу? Бүгүн бир өзгөчө ошо типа мафия сыяктуу бир образ бар. Ушундай сыяктуу бир шляпаларды кийген образ. Бир эле мен салта ашаламга, аркага, алдыга, боковойго, ошого бүгүн парк көрмөн. Болду. Кани Мамат. Кийинки инсан, өзгөчө инсан. Жанаттан бери концерт учурунда биз сүйлөшкөнгө жетишпедик. Ассалому алейкум. Садык акем өзгөчө Универсал командасында өтө чоң орду бар инсан десем болот. Өзүнүн жеке концертин берди, кинокомедияда башкы ролду аткарды. Баарына кантип жетишип атасыз деген суроо да. Эми баардыгы бир мезгилде болбойт го, өсүп кезеги менен бир жылда 4 мезгил болсо, 4 мезгилдин 4 кыл иши бар. Бирөөсүндө жазда концерт берсек, жайда кино тартсак, кышындасы күздө той кылсак, кышындасы даярданабыз дегендей. Жазга пландар болот. Универсал командасында биринчи Тайырбек Исманалиев акебиз умра сапатын алып келди, андан кийин Актилек агабыз барды, андан кийин ажылык сапалар кабыл болсун. Жеңебиз менен, Аяш апабыз менен чогуу барып, ошол жакта зыярат кылып, сонун зыяратыңыз кабыл болсун дейли. Бүгүн концерт боюнча кандай болду сиздин оюңузча? Бүттү, жыйынтыктадык. Эми мен өзүмдүн оюмду айтайын. Өзүм оюм боюнча жогорку деңгээлде концерт болду. Келген элге ыраазычылык билдиребиз. Келген эл дагы мындай күлкүгө мас болуп келген эл экен да. Күлкүнү сагынган адамдар экен. Мен айтпай сонун күлүп тосуп алат. Концерт кылганча ошолордун ою менен деле жакшы болгон болуш керек. Биздин оюбуз боюнча жакшы болду. Башка жактагы концерттерди салыштырмалуу, бул жактагы жакшыраак болду. Темалар жакшы сонун өттү. Албетте. Демек, мына ушундай концерт сонун деңгээлде болду. Ийгилик каалайбыз. Качан кайтасыздар эми? Эртең, Эми кийинки концерттерден жолукканча, сага дагы рахмат келгениңе. Канал эмне канал? Өзүбүздүн каналыбыз Эки дос. Эки дос деген каналдан алыстабагыла, дайым сонун жаңылыктар менен кабардар болуп турасың. Бала багы болуп тур, ал баласы чоңоюп университетке барып тур. Абага нерсе? Университетке барып тур, университетте жүргөндө курсак ачып калып тур, столовойго барып тур. Столовойдун ичинде бул жагында банка. Ушул турган аяштын мурду доло банка. Акыя. Düşünmedim senin oyuna. Жүрсен керек сен қиналып, ойға батып сары санада, мен сұрағам, сен де сұрама, сен қайғысқан қапта қуана, олдырғашы сен менің басым, алтыныңда қайын жұтаса. Жүрөгүнө кээ жок адамдар ушундай күлүп сонундай эс алат да. Иштегенди билген адам эс алганда билет дейт го. Ошондой кишилер келип кетти. Анан кээ бир жерде байкап коебуз. Бүгүн байкай албадык. Мындай күлбөй, мындай сында универсал балдар кетти. Калбек фракасын декен тайында клетке көйнөк кийип алыптыр. Бирок көйнөгү ошондо 700 рубль турат. Бал берсе заказ кылсаң 400 рубльга эле келет. Кандайлар арасанда кийине турбайбы?
салыктын кәсибичимин мен өтө эле көрүп койгон бул тойдо кийип жүргөн эле кәсибин кийип келип алдыр деп ушундай сынаган адамдар келет да. Универсал командасынын 2024-жылдагы концерти ушуну менен жыйынтыкталды деп Тайыр акем айтты. Тупадыр айтты. Туура, жыйынтыкталды. Бардык аймактан, Баткенден баштап Москвадан, Бишкек, Москвага чейин кыдырып келишти. Жалал. Бүгүнкү концерт кандай болду оюңуз? Салыштырганда. Жакшы болду. Москвадагы бирок көпчүлүк концерттерибиз жакшы болот. Көпчүлүк эмес, баары жакшы болот. Себеби баягы күлкүгө суусап калган, бир аз ушундай моралдык жактан кичине энергия алып келели, энергиясы түшүп калган элдер келет да көбүнчө. Ошого кандай гана биз тамаша айтпайлы, өтө сонун күлүп, кол чабып, колдоп, как будто Кыргызстанга баргандай болобу дейм да көрөрмандарчы. Достор, мына ушундай Универсал командасынын концерти жыйынтыкталды. Абдан сонун, маанай сонун келип кеткен көрөрмандарга не дейсиз? Көрөрмандар бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөбүз, эми ошентсе дагы барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, ден соолугуңуздар чың болсун. Аман эсен иштеп, ниет тилек, ой, максаттар менен келген болсоңуздар, ошолор орундалып, кайра Кыргызстаныңыздан дагы көрүшөйлү. Барыңыздарга ийгилик, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сиздер бул жакта эмгектенип жүрө берсеңиздер, биз дагы ушул жака сиздерди көргөндө келе беребиз. Ушундай достор, сонун маанай менен Универсал командасынын концертин жыйынтыктадык. Биз менен чогуу болуңуздар. Эки дос деген YouTube канал. Москвада иш баштадык. Алдан да ийгилик, эки доска катталыңыздар каналга. Подписацияны басыңыздар, коңгуроону басып коюңуздар. Бектур, ишиңе ийгилик. Бул менин өкүл балам. Ооба, өкүл атам. Демек, жыйынтыктадык достор. Чоң рахмат. Арыбаңыздар мекендештер, Москва шаарынын тургундары. Сиздерге Казакстан чек арага чыгып келүү кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар, эч кандай пересадкасы жок чек арага чейин барабыз жана чек арадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Кара тизмектен текшерип беребиз жана регистрацияңыз мөөнөтү бүтүп, же базадан чыкпай калса, көмөк көрсөтүп алып барып келебиз. Толук маалыматты Дөөлөт мырзадан алыңыздар. +79 26 315 13 23 +79 25 313 59 59. Биз сиздер үчүн ар дайым кызматта.